кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Элинор Портердин Поллианна романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Джимми менен таанышуу. Август айы 1-күндөн тартып кызыктуу окуялар менен коштолду. Бирок Ненси кичинекей кыз келгенден бери таңданууну унутуп калгандай. Күтүлбөгөн окуяларга туш боло берип көнүп калган окшойт кыясы. Алгачкы таң калтырган окуя Поллианна кибиреген мый кучактап келген күн болду. Кичинекей кыз жолдо баратып ачкасынан мыйоолоп аткан мышыктын баласын таап алат. Аны аяп ээсин издейт. Бирок ээси чыкпаган соң бооруна кысып үйгө көтөрүп келе бериптир. Тайэжесинин бөлмөсүнө мыйын бооруна кыскан бойдон кирди. Тайэжеси каршы чыкканына карабай аны жоошутуп, муютуп, анан ашканага келди. Ал жерде Ненси оокатын кылып жүргөн. Ненсижи, Полли тайэжем кандай мээримдүү киши, боорукерлигине сөз жетпейт. Караңызчы, быйтыйган байкуш мышыкты мага кошуп бакмай болду, деди Поллианна Ненсиге. Чынында мисс Полли мышыктарды жек көрчү. Поллианна эртеси да сейилдөөгө чыгып, итирейген, көчөдө калган ит ээрчитип келди. Кечээки сөздөр кайра кайталанды. Мисс Полли бул иретте жээнинин кайрымдуусуз деген сөздөрүнө эргип, ал айткан касиетке шайкеш болууга аргасыз болду. Мындай күтүүсүз жаңылык Ненси менен Томду таңдантпай койгон жок. Арадан бир жума өтпөй Поллианна үйгө кароосуз калган жүдөгөн бир баланы ээрчитип келсе болобу. Андан да кызыгы Поллианна бул баланы да багып алалы деп тайэжесинен суранды. Мына ошондо сабыры түгөнгөн мисс Полли кыздын тизгинин тартууга мажбур болду. Бул окуя мындайча болгон. Аптанын 5-шемби күнү Поллианна адаттагыдай эле миссис Сноуго тамак жеткирип барат. Чынында Поллианна менен миссис Сноу абдан ынак болуп калышкан. Миссис Сноу дагы кичинекей кыз менен бирге ыраазы болуу оюнун ойноп жүргөн болчу. Аял ал күнү Поллианна алып келген тамакка ыраазы болду. Поллианна аялдын үйүнөн кубанып чыгып, жолдо келатып бир балага жолугуп калат. Кыздын айткан саламына ал кайдыгер гана жооп берет. Поллианна жанына отуруп, өзүн тааныштырганда да көңүлсүз өзү жөнүндө күбүрөнөт. Акыры ал сөзгө жибип, бир топко чейин маектешип отурушат. Поллианна анын айтып берген жашоо таржымалынан аябай таасирленет. Бала аты Джимми Бин экенин, быйыл 11-ге толгонун айтат. Өткөн жылы жетимдер үйүнө барып жашап, такыр жакпаганынан кетип калыптыр. Эми өзүн багып алчу үй бүлө издеп жүргөнүн, апалуу болгусу келгенин айтып, Поллианнанын зээнин кейитет. Ал үчүн 4-5 үй бүлөгө барып акыбалын түшүндүргөнүн, бирок бирөөнүн да оң жооп албаганын баяндап берет. Боору ооруган Поллианна мышык менен итти кабыл алган Полли тайэжеси Джиммини да кабыл алса керек деп үмүт кылып, тигиге бул пикирин айтып көрөт. Ошентип экөө ээрчишип алып Харрингтон үйүнө келишкен экен. Поллианна жаңы досун Полли тайэжесинин бөлмөсүнө ээрчитип кирип, шашылбай тааныштырып жаткан. Кыздын сөзүнүн төркүнү каяка баратканын сезген аял адегенде өңү кубарды. Андан соң манаттай кызарып туруп: "Поллианна, бул селсаякты да багып ал деген турасыңбы я?" деп сурады. Ак жүрөк кыз: "Муну чатырдагы бөлмөгө жашатууга уруксат берериңизди үмүт кылып атам, тайэже. Ага айкөлүк кыларыңызга шегим жок. Байкуш мээримге ушундай суу саптыр дейсиз?" деди колду курган элчидей эпилдеп. Мисс Полли артында турган диванга боюн таштады. Ал кызды дагы тыя албай каламбы деп коркуп турган. Анан болгон кайратын жыйнап: "Ушунчасы эле жетишет, Поллианна. Үйүмө сасыган мышык, итирейген итиңен бери ээрчитип келдиң. Ал аз келгенсип кайдагы бир тилемчини да сүйрөп келиптирсиң. Алар..." Балада чарт жарылды.
өзүнүн тилемчи эмес экенин, болгону курсагын тойгузган, баш калкалаган үй издеп жүргөнүн, анын акысына иштеп берерин, бул үйгө Поллианна өзү суранып ээрчитип келгенин айтты да артын карабай чыгып кетти. Поллианна мындай окуя болуп кетет деп күткөн эмес, ызаланып ыйлап жиберди. Ал ыйлап дагы анын мээримдүүлүгүнө таянып, бул ишти кылганын тайэжесине айтып да жатты. Кызды угуп отурган аялдын кулактарына мээрим деген сөздөр жаңырып, мээсин жеп турду. Мисс Полли Поллианнага ыраазы болуу, кубануу деген сыяктуу сөздөр кокосуна чейин жеткенин, мындан ары чыдабай калганын айтты. Кыз болсо, Джимми экөөбүздүн кубанганыбызды көргөндө сизди да кубанат го деп ойлогом, деп бышактады. Анан эки жагын каранып, баланы издеп үйдөн чуркап чыгып кетти. Короодон чыгып бараткан баланын артынан кууп жетти. «Эй бала, эй Джимми Бин, мени кечирип койчу!» деди аны колунан кармап. «Мен сени күнөөлөбөйм, бирок мен кайырчы эмесмин». «Албетте андай эмессиң, бирок тайэжеме ачууланбашың керек. Балким мен туура түшүндүрө албай койдум окшойт». Бала ийин куушуруп бурулуп кетти. «Эч нерсе эмес, мен өзүм таап алам, бирок кайырчы эмесмин, эсиңде болсун», деди катуу ызаланган бала. Поллианна кашын чытып көпкө ойлонду. Анан бир маалда күтүлбөгөн жерден жүзү нурданып чыкты. «Укчу мени, Джимми», деди ал. Анан аялдар уюму тууралуу түшүндүрүп, эртең ошол жакка жардам сурап бараарын айтты. Башында көңүлдөнбөй турган Джимми Биндин үмүтү кайрадан жанып макул болду. Ошентип, эртеси жолугалы деп тарашты. Харрингтон үйүндө түшкү тамактануу жымжырт өттү. Баары талкан жуткандай үндөбөйт. Бүгүн аялдар уюмунун жыйыны бар эле. Поллианна тайэжесинин аялдар уюмуна телефон чалып атканын көрүп калды. Тайэжеси башы ооруп атканын айтып, чогулушка катышпай турганын билдирди. Алардын сөзүн тыңшап отурган кыз буга абдан кубанды. Тайэжеси жокту Джимми Биндин тагдыры тууралуу уюмдагы аялдарга кенен кесир айтып бере алмак. Себеби тайэжеси ал жерде да баланын тилемчи экенин айтып, бир ооз сөз менен баарын бузмак. Поллианна аялдар уюмунан бир кайрымдуу аял чыгып, Джиммини багып алат деп үмүт кылып жатты. Кантсе да кайрымдуулук мекемеси эмеспи. Кичинекей кыз жыйналыш өтчү имаратты жана жыйындын убактысын билчү. Катышуучулар толук келгенден кийин кирип бармак. Саат 3-тө имараттын астына барган Поллианна дагы жарым саат күтө турайын деп ойлоду. Туура 30 мүнөт өткөндө жыйын өткөн чоң залды карай бет алды. Залга жакындаганда ичинен сүйлөшкөн үндөр, каткырыктар угулду. Поллианна эң ылайыктуу учур деп терең дем алып, залдын оң бугундой чоң эшигин түртүп ачты. Аялдар кичинекей кыз кирип келгенин көргөндө аң-таң болуп, зал жымжырт боло түштү. Поллианна да бир аз тартына түштү. Жай жылып трибунага чыкты да өз ишин баштады. Жагымдуу үн менен: «Кандайсыздар, урматтуу айымдар?» деп сүйлөп кирди. «Мен Поллианна Уиттермин. Неме, кайбириңиздер мени тааныйт болушуңар керек. Мен да айрымдарыңарды тааныйт экенмин». Поллианна кудум насаатчы атасындай болуп сүйлөп атканын өзү да байкаган жок. Мен бир маселе боюнча жардам сурайын деп келдим эле. Аялдардын арасында отурган уюмдун жетекчисинин жубайы: «Кызым, сени тайэжең жибердиби?» деп сураганда, кызарган Поллианна мукактанып: «Неме, жок, бияка өзүм эле келдим», деп максатын түшүндүрүүгө киришти. Аларга Джимми Бин жөнүндө айта баштады. Баланын үй бүлөгө муктаж экенин, айрыкча эне мээрими абадай керек болуп жатканын, барган үйүндө иштей турганын баса белгилеп, араңыздардан кайрымдуу, боорукер бирөө чыгып, ушул байкуш баланы жетимсиретпей багып алат деп ишенип турам, деп сөзүн бүтүрдү. Поллианна айтчусун айтып үндөбөй туруп калды. Баары жымжырт. Отургандардын көбү кыздын сүйлөгөнүн кызыктай кабыл алышты. Поллианна тынчсыздануу менен аялдарга көз чаптырып, алардын терең ойго чөмүлүп отурушканын көрдү. Кээ бир аялдар кызга бир канча суроо берип, бала тууралуу маалыматка ээ болушту. Анан өз ара кызуу талкууга кирип кетишти.
Бир кезде уюм башчысынын аялы ооз учунан балага көмөк көрсөтүүнү биздин уюм мойнуна алса кандай болот деп оюн ортого салганын четте карап турган Поллианна эшитип калды. Бармактай балага көмөк көрсөтө албай миң түрлүү сөздөрдү сүйлөп жатышты. Кээ бири терс пикирин билдирсе, айрымдары негизги максаты мындай иштер эмес экени, башка иштер менен алып бурушуш керектигин баса белгилешти. Алардын сөздөрүн, максаттарын Поллианна түшүнө албады. Аялдар эмне максатта жардам берип жүргөнү тууралуу түшүнүгү жок болчу. Эң көп жардам берген аял тизмеде эң биринчи сапка жазылаарын, аялдар ушул нерсе менен сыймыктанышаарын кайдан билсин? Поллианна кужулдашкан аялдардын сөздөрүнөн кутула тажаганда, таза аба эңсеп сыртка чыга качты. Ал жерден чыкканына сүйүнгөнү менен балага жардам бере албаганына кейиди. Бул жаман кабарды Джимми Бинге кантип айтат? Кокустук. Поллианна имараттан чыккандан кийин үйүнө түз барган жок. Джимминин абалын ойлоп санасы санга бөлүнүп турду. Ушунчалык ойго батып кеткенинен Пендлтондун үйүн көздөй баратканын да байкабай калды. Аңгыча оюн иттин үргөнү бузуп жиберди. Караса бактардын арасынан бир ит чыгып, өзүн көздөй чуркап келатыптыр. Поллианна качкан жок. Ит да жанына келип, куйругун шыйпаңдатып туруп калды. Поллианна итти башынан сылап жатып, мурда каяктан көргөнүн эстей албай убара болду. Даана эле бир жерден көргөндөй болгон. Көп өтпөй баягы кишинин тагыраагы Джон Пендлтондун жанынан карыш жылбаган ит экенин эстеди. Поллианна анын аянычтуу үргөнүнөн бир кырсыкты кабарлап жатканын сезди. Итти ээрчитип ары бери басып көрдү. Бактарды аралап өткөн ичке жол менен басып келатканда ит алдыга озуп чыгып чуркап кетти. Ошентип итти жоготуп алдым го деп турган кезде кайрадан пайда болуп турган ордунан чимирилип улуп жиберди. Экинчи ирет алдыны карай чуркап жөнөгөндө Поллианна артынан кошо чуркады. Бир маалда жол жээгиндеги чоң жардын түбүндө жаткан кишини көрдү. Жакын барганда Джон Пендлтон экенин тааныды. Жанына отура калып, "Сиз белеңиз, Пендлтон мырза, жаракат алдыңызбы?" деп сурады. "Эмне айырмасы бар? Жөн эле күнөстөп жатам", деп жооп берди Пендлтон. "Сизди көрүп коркуп кеттим." "Коркпо кызым. Неме, кызым, сенден бир нерсе суранайын, колуңан келер бекен?" деди да чөнтөгүнө колун салып топ ачкыч сууруп чыкты. "Бул ачкычты алып үйүмө бар. Эшикти ачып ичине кир." Киши Поллианнага кайсы кабатка чыгаарын, ал жерден кайсы бөлмөгө кирээрин айтып, "Телефон чалганды билесиңби?" деп сурады. Анда жакшы. Столдун үстүндө турган дептерде доктор Томас Чилтондун телефон номери бар. Ошого чалып мени биякта, бүркүт жарында жатканымды, бутумдун сынганын айт. Калганын өзү билет." Поллианна муну угуп аябай кайгырды. Көзү жашка толуп үйдү көздөй чуркады. Бул үйдү мурда алыстан эле көрчү. Короосуна киргенде заңгыраган жасалгалуу, бирок ичи жан киши жок ээн имарат экенин көрдү. Үйдүн колонналары менен балкондорун көрүп калтаарый түштү. Бир аз олку-солку болуп барып токтоду. Анан кайратын жыйнап, чөп баскан бакчаны аралап эшикке жетти. Ооба, бул Джон Пендлтондун табышмактуу ак сарайы эле. Бул имаратка ээсинен башка эч ким кирчү эмес. Поллианна босогону аттайын деп жатып, үйүндө кишинин сөөгү бар деген сөздү эстеп калтырап кетти. Үйгө кирип, коридордон чуркап өттү да тепкичтерди 2-3 аттап үстүңкү кабатка чыкты. Коридордун аягындагы бөлмөнүн эшигин ачып, телефон турган столго келди. Үстүндө жаткан дептерди барактап, калтыраган сөөмөйү менен доктор Чилтондун атын таап номерине чалды. Апкарыган үнү менен Джон Пендлтондун сөздөрүн айтып, дарыгердин суроолоруна жооп кайтарды. Телефонду койгондо тердеп кеткен экен. Поллианна буту сынган кишинин жанына бат эле келип калды. Тигил анын бат келгенинен шектенип, "Эшикти ачтыңбы? Деги үйгө жеттиңби?" деп сурады. Поллианна ага дарыгер менен сүйлөшкөнүн, досуна жардам бергенге тез келгиле деп чакырганын, алар бир аздан кийин жетип келишерин айтып берди. Джон
Пендлтон Поллианнанын дос деп атаганына кызыктай болуп: «Негизи өзүңө ылайыктуу дос таап алуу колуңан келмек», — деди. Поллианна кыткылыктап күлүп койду. «Мен сиздин достугуңузга абдан ыраазымын. Сиз болгону сырттан карагандарга орой кишидей сезилесиз. Ал эми жан дүйнөңүз андай эмес. Ошондойбу? Муну кайдан билдиң?» «О, бул жөнүндө көп уккам. Жөнөкөй эле нерсе. Итке жасаган мамилеңизден эле билинип турбайбы?» деп Пендлтондун итти сылап аткан колун көрсөттү. «Кишинин ички дүйнөсүн иттер менен мышыктар башка кишилерге караганда жакшыраак билет. Бул да кызык, туурабы?» Кичинекей кыз Пендлтондун кыйналып атканын көрүп: «Башыңызды көтөрүңүз, муну жаздап коеюн», деп күрмөсүн чечти. Киши башын көтөргөндө бутуна күч келди окшойт, бети башы бырыша түштү. Бирок Поллианнанын күрмөсү жерге караганда жылуу жана жумшак экенин сезди. Көпкө чейин сүйлөшүшкөн жок. Поллианна анын уктап жатканын же ойгоо экенин билбей отурду. Бирок уктабаса керек деп ойлонду ичинен. Пендлтон болсо онтобогонго тырышып, бекем тиштенип жаткан. Арадан чай кайнамдай убакыт өттү. Бир маалда тилин салаңдатып жаткан ит кулагын тикчийтип тура калды да үрүп жиберди. Бактардын арасынан замбил көтөргөн 3 киши чыга келди. Үчөөлөп көтөрүп Пендлтонду замбилге жаткырышты. Арасынан узун бойлуу, сүйкүмдүү киши Поллианнага ыраазычылык билдирип: «О, кичинекей айым, медайым оюнун ойноп жатасыңбы?» деди. Поллианна анын доктор Чилтон экенин билчү. «Жок, дарыгер мырза, мен болгону башын жөлөдүм. Ага дары берген жокмун. Бирок бул жака келгениме абдан кубанычтамын». «Мен дагы». Ал күнү Поллианна кечки тамакка кечигип барды. Нэнси аны эшиктен тосуп алып, тамакка кечиккенин эскертти. Поллианна күтүүсүз себептерден улам убагында келе албай калганын айтып, ошондуктан Полли тайжем мени күнөөлөй албайт деди. «Кааласа да күнөөлөбөйт, Поллианна. Ал шаардан чыгып кетти», деди Нэнси жымыңдап. «Эмне? Башка шаарга кеттиби? Ошондо менин айымдан шаардан чыгып кеттиби?» «Кайдагыны айтасың да? Сенин айыңан кетмек беле. Алыскы шаарлардын биринде турган бөлөсү күтүүсүз каза болуптур. Тайжең ошонун тажыясына кетти. 3 күндөн кийин кайтат. Эми кубансак болот. 3 күн бою үйдү экөөбүз башкарабыз». «Кантип кубанмак элек, Нэнсиже. Бирөө өлүп атса, кубанганды айтасыз да. Турмушта оюнга сыйбай турган нерселер да болот экен. Өлүм да ошолордун бирөөсү». Көңүлү түшкөн Поллианна Нэнсиге кырсык тууралуу айтып берди. Эртеси күнү түштөн кийин Поллианна Джимми Бинди издеп тапты. Ал кечээки аялдардын окуясын угуп капа болду. Поллианна башка шаардагы аялдар уюмуна кат жазууну ойлоп аткан. Буга Джимми да макул болду. Оюнда аялдардын жардамын иштеп берип актамак. Эки дос жаңы үмүттөргө туйтунуп өз жолдоруна түшүштү. Джон Пендлтон кырсыктагандан бери туура 1 апта өткөн болчу. Поллианнанын да улгайган досуна зыяратка барганга чамасы болгон жок. Тайжеси 3 күн мурун келген. Бүгүн суранууга бел байлап тайжесине кайрылды. «Тайже, миссис Сноунун бул жумадагы тамагын башка бирөөгө алып барганга уруксаат бересизби? Буга миссис Сноу деле капа болбойт деп ишенем». Дагы эмненин башын кылтыйтып атат деп чоочулаган тайжеси: «Таң калып бүтпөй койдум сага, Поллианна. Негизи эле сени түшүнүп болбойт», деди. «Немечи, Полли тайже, буюрса ачууланбайт деп ишенип турам. Туура көрсөңүз тамакты бул жолу башка кишиге алып барайын. Жакшы тамактанган киши батайгат эмеспи? Көп болсо 1-2 жолу алып бараттырмын. Андан кийинкилерин кайрадан миссис Сноуга жеткирем». «Макул, жарайт. Токточу, ким экен ал?» Поллианна Джон Пендлтон дээр замат миссис Полли отургучтан секирип турду. Поллианна эч нерсе байкабай сөзүн улай берди. «Ооба, атын Нэнсижеден сурап алгам. Балким сиз деле таанысаңыз керек». Мисс Полли жооп берген жок. Тескерисинче кайра суроо узатты. «Сен аны жакшы тааныйсыңбы?» «Ооба, мага дайыма күлүп жооп берет. Кээде сүйлөшүп калабыз. Мүнөзү жаман болгону менен өзү сонун киши. Мен тамакты алайын». Поллианна акыркы сөздөрүн ашканага чуркап баратып айтты.
Токто, Поллианна, уруксат бербейм. Тамакты бүгүн да миссис Сноуга алып барасың. Сөз бүттү. Бара берсең болот. Поллианнанын башы айланды. Полли тайже, миссис Сноугу дайым эле алып барып атпайбызбы? Досум кечке эле ооруп жата бермек беле. Бат эле айгат, буту сынгандан бери бат эле бир жума өтүп кетти. Ооба, эстедим. Джон Пендлтон кырсыкка кабылыптыр деп уккам, деди мисс Полли барган сайын өктөм сүйлөп. Бирок ага тамак жибергим келген жок, Поллианна. Сырткы кебетесин, мамилесин көрүп алып эле жактырбай жатсаңыз керек. Тамакты сиз жибергениңизди айтпайм. Ага тамак жеткирүү мени кубантканы турат, тайже. Мисс Полли ойго батып туруп калды да бир маалда мындай суроо узатты. Мистер Пендлтон сенин ким экениңди билеби, Поллианна? Айта албайм, бир жолу айткам, деди кичинекей кыз үшкүрүп. Бирок атымдан чакырып көрө элек. Жок дегенде сенин каякта жашаарыңды билеби? Муну да айткан эмесмин. Ортодо жымжырттык орун алды. Бир нече көз ирмемден кийин мисс Полли өктөм үн менен: "Мейли, тамакты бере берсең болот", деди. "Бирок ага тамак өзүңдүн белегиң экенин айт. Дагы кайталайм, тамакты мен берген жокмун." Поллианна Джон Пендлтондун үйүнө экинчи ирет келиши. Бирок бул жолу үйү өткөндөгүдөй коркунучтуу сезилген жок. Пардалар тартылган, терезелер ачылган, ары жакта бир аял кир жайып жүрөт. Дарыгердин ат арабасы да куроодо экен. Иттин үргөнүнөн улам киши келгенин байкаган кызматчы аял үйдөн чыгып эшикти ачты да кыздын колунан тамакты алып, рахмат айтып кайра жабаарда доктор Чилтон үйдөн чыгып калды. Бейтапты дарылап бүтүп үйүнө жөнөгөнү жатыптыр. Артынан Пендлтонду багып аткан дагы бир аял кошо чыкты. Поллианнаны көргөн дарыгер оорулуу караган аялга: "Кичинекей айымды бейтаптын жанына алып барыңыз", деди. "Мырзам, бирок кожоюн эч кимди көргүсү келбей атканын айтпады беле?" "Сураныч, мен айтканды кыла бериңиз. Бул кичинекей досубуз бейтабыбызга эң күчтүү дарыдан да жакшы таасир берерине ишенип турам. Күн сайын бул кыз тууралуу жаңы кызыктарды угуп жатам. Эң негизги өзгөчөлүгү баардык нерсеге ыраазы болууну, кубанууну өздөштүрүп алыптыр. Эгер бул аймакта ушул сыяктуу 5-6 бала болгондо, дарыгерлер ачка калмакпыз. Бейтаптарга дарынын ордуна булардын атын жазып берип турмакмын." Дарыгерге каршы чыга албаган аял кызды Пендлтондун бөлмөсүнө ээрчитип баратып, кучунашы кармап, эч нерсени сүйбөгөн Пендлтон бул кызды 10 секундда кармабай кууп чыгат го, деп ойлоду. Бирок кыз бөлмөгө кирип кеткен бойдон жоголду. Жарым сааттан кийин дары бергени бөлмөгө кирип таң калыштуу көрүнүшкө туш болду. Кичинекей кыз менен мистер Пендлтон жылуу майык куруп отурушкан экен. Ал тургай катаал, орой деп билген кишиси улам-улам каткырып куунак отурат. Керебеттин жанына чейин бутунун учу менен басып келип: "Кечиресиз, мырзам, дарыңызды ичер маалыңыз болду", деди. Дары ичпестин айласын издеп, ар жолкусунда ар башка шылтоо тапкан мистер Пендлтон көңүлү шат. "Бергилечи, уудай ачуу дарыңардан", деп бакылдады. "Коногум кеткиче биздин тынчыбызды алып тоскоол болбогула." Жардамчы аял чыгып кеткен соң мистер Пендлтон жактырбагандай сүйлөп: "Ушул доктор Чилтондук өттү. Бул сизди багат, мунусу жумуш кылат", деп атып, бир топ чоочун кишини үйгө толтуруп салды. Тынчымды алган аз келгенсип, кылгандарынан дагы көп акча сурашат экен булар. Поллианна ичинен күлүп: "Туура айтасыз", деди. "Менимче акча маселеси өтө маанилүү. Ушунча эмгек кылып чогултканыңызды, тапкан ташынганыңызды чачып салууга аргасыз болгонуңуз абдан кейиштүү." Пендлтон сөздүн төркүнүн түшүнбөй кабагын бүркөдү. "Эмне дегиң келип жатат?" "Ненси айтып берген, акчаңызды жакырларга жардам берүү үчүн чогултуп атыптырсыз. Дайыма арзан тамактарды жейт экенсиз. Ошондон кийин сиздин кайрымдуу, боорукер киши экениңизди билип калгам." "Ким ал Ненси деген? Мени акча чогултуп атат дедиби?" "Ненси Полли тайэжемдин кызматчысы. Мен болсо Полли тайэжемдин жээнимин." "Полли тайэже деген ким болуп кетти эми?" "Мисс Полли Харрингтон." Пендлтон талкан сугунгандай үндөбөй калды. Бир тикеден кийин араң: "Мисс Полли
Харрингтон дейсиңби? Сен аны менен чогуу жашайсыңбы? Ооба, мен анын жээнимин. Апам өлгөндө мени үйүнө чакыртып алган. Азыр ошонун колундамын. Полианнанын үнү каргылдана баштады. Апам анын эжеси экен. Атам өлгөндө жапжалгыз калгам. Бир гана кайрымдуулук мекемесинин көзүн карап жашоо өткөрчүмүн. Кийин тайжемдикине келдим. Төшөктө жаткан Пендлтон ошол бойдон көпкө чейин сүйлөгөн жок. Кызарып, татарып, тескери бурулуп отуруп калды. Бир нерсе болгонун байкаган Поллианна ордунан туруп, "Анда мен кете берейин" деп суранды. "Неме, тамак жакты го деп ойлойм." Пендлтон каргылданган үнү менен араң сүйлөдү. "Демек сен Полли Харрингтондун жээни экенсиң да?" "Ооба, мырзам. Сиз балким аны тааныйттырсыз." Джон Пендлтондун жүзүндө жылмаюу пайда болду. "Эх, десең, ооба, аны тааныйм. Бирок бул тамакты мисс Полли берип жиберген жок да. Же калп айтамбы?" "Жок, туура айтасыз. Тайжем жиберген жок. Өзү бул тамакты берип жибербегенин баса белгилеп айткан. Бирок мен да ошентип болжогом." Поллианна ордунан туруп, "Мен үйгө кетейин эми. Сакайып кетиңиз" деп бөлмөдөн сыртка чыкты. Кичинекей кыз каалгадан башы чыгары менен доктор Чилтондун үнү угулду. "Мисс Поллианна, сизди үйүңүзгө жеткирүү үчүн күтүп жатам." Дарыгер кызды сүйөп арабага отургузган соң, ат арабанын астына отуруп, камчысын шилтеп жолго чыгышты. Жолду катар сүйлөшүп келишти. Доктор Чилтон Поллианнанын сүйлөгөнүн, сөздөрүн, пикирлерин абдан жактырды. Башка балдардан өзгөчөлөнүп турганына өз көзү менен күбө болду. Ат араба Харрингтондордун үйүнүн астына келип токтоду. Доктор менен Поллианна коштошкон соң ат араба жолго түшүп, сапарын улады. Поллианна үйгө кирээр замат жанатан бери терезеден карап турган мисс Полли аны суракка тартты. "Ким ал?" "Доктор Чилтон болчу." "Доктор Чилтонбу? Ал эмне кылып жүрөт?" "Мени үйгө жеткирип келди, өзү болбой. Неме, тамакты Пендлтон мырзага бердим. Анан..." "Эмне анан?" "Поллианна, тамакты мени берип жиберди деп ойлоп калган жокпу?" "Жок, Полли тайже, тамакты тайжем берген жок деп айттым." Мисс Полли ого бетер ачууланды. Көздөрү чекчейип, "Тайжем берген жок дедиңби?" "Ооба, тайже. Өзүңүз ошентип айтпадыңыз беле?" "Ай, Поллианна, мунуң уят. Кантип ушинтип айтасың?" "Мен билбеши керектигин сага түшүндүрөйүн дегем да." "Ой, Кудайым-ай, чалмакейди чалдың го." Поллианна жер караган бойдон сыртка чыгып баратып, ушул чоң кишилерди түшүнүп болбойт. Муну айтып койгондун эмнеси уят деп ойлонду. Доктор Чилтон. Поллианна Пендлтонду зыярат кылгандан бир жума өткөн. Мисс Полли кечке жуук аялдар уюмунун жыйынынан ачууланып кайтты. Сыртта жаан жаап шамал болуп жаткан. Чачтары суу болуп кирип келген аял "Поллианна!" деп кыйкырды. "Жанагы тилемчи бала үчүн фонддун жыйынына менден уруксатсыз эмнеге бардың?" Поллианна болсо жемени байкаган жок. Ал бул учурда таптакыр башка нерсени ойлонуп жаткан. Тайжесинин суу болгон кара чачтары көңүлүн бийлеп алды. Ары таң калып, ары суктанып, "О, тайже, сиздин мынчалык сулуу экениңизди байкабаптырмын. Менин чачтарым да сиздикиндей кара болсо гана. Ал дагы тармалдашкан учтары кандай керемет", деди. "Поллианна, суроомо али жооп бере элексиң. Ал жака эмнеге барганыңды, неге сандырак сөздөрдү айтканыңды түшүндүрүп бер." Тайэжесинин сулуу чачтарына арбалган кыз: "Тайэже, анын сандырак экенин өзүм деле кийин түшүндүм. Кичинекей балага ал жерде эч ким көмөк көрсөтпөйт болчу. Ошондуктан биздин шаардагы аялдар уюмуна кат жазгам. Буюрса алар Джиммиге жардам беришер. Ал эч нерсе эмес. Тайже, ал дагы чачтарыңыздын сулуулугу өзүңүзгө байкалып атабы? Ийиндериңизге жайып алсаңыз кандай сонун жарашып калат. Бак чиркин, чачыңызды тарап берейинби?" Мисс Полли баягы айыласыз абалга кайрадан түшө турган болду. "Поллианна, аялдар мага сенин жыйында сүйлөгөнүңдү айтышканда жерге кирип кетейин дедим. Мен..." Поллианна тайжесинин андан ары сүйлөшүшүнө мүмкүндүк бербей, тарак менен күзгү алып келгени бөлмөсүнө чуркап кетти. Аял кызга жыйынга барганы уят экенин түшүндүрөйүн деп жанталашып жаткан. Бирок өзү байкабай артынан кошо жүгүрдү.
Дал ошол учурда Поллианнанын бөлмөсүнүн эшигинен бетме бет келе түшүштү. Кубанычка бөлөнгөн Поллианна: "Мына буга ыраазы болдум, тайжем. Чачтарыңызды тараганга уруксаат берип, бияка чейин келгениңиз кандай гана кичипейилдик", деди. Каршылык көрсөткөнгө жарабаган мисс Полли бир маалда күзгүнүн алдына кандай отуруп калганын билбей калды. Поллианна шыпылдап, ийкемдүү манжалары менен чачтарды кубултуп тарап жатты. Мисс Полли ар убак кептелип жүргөн айласыз абалга дагы бир ирет түшүп калганын аңдап, таң калып отурду. Бетин жаап калган чачтардан жүдөй түшүп: "Поллианна, мындай ыңгайсыз нерсеге эмнеге уруксаат бергенимди билбейм", деди. "Полли тайжы, сулуулукту сиз да сүйсөңүз керек. Мен сулуу нерселерди көргөндөн ушунчалык ырахат алам дейсиз?" Бирок Поллианна бул жемелерди укчу абалда эмес болчу. Ишине берилип кеткен. "Опа, тайжы, оюма бир нерсе келди. Бирок бул сыр бойдон калсын. Азыр сизди бир канча мүнөт жалгыз калтырам. Мен келгиче күзгөгө карабай туруңуз. Сөз бериңиз", деди да аткан бойдон бөлмөдөн чыгып кетти. Аял каршы чыга алган жок, бирок чачтары менен ойноп атканына ачууланган болчу. Көзүн ачып маңдайындагы күзгүдөн өзүн көрдү. Албетте жаш эмес болчу, бирок чырайлуу келбети өзүнө жагымдуу көрүндү. Негедир бети кызарып чыкты. Поллианна бөлмөгө кирип келип, тайжесинин көзүн таңды. Мисс Полли кой дейин деди, бирок аны угаар жан жок. Кыз колундагы жибек жоолукту тайжесинин ийнине салып, көздөрү таңылган бойдон балконго жетелеп барды. "Мени каяка алып барасың, Поллианна?" деп сүйлөнүп аткан тайжесинин чачына бир тал гүл такты. Анан көзүн танган жоолукту чечти. Мисс Полли үстү башын караган соң эки жака көз жүгүртүп жатып, бир маалда "Ой" деген бойдон үйгө кире качты. Поллианна тайжесин эмне чочутканын билиш үчүн мойнун созуп төмөн жакты карап жатып, короонун алдында турган ат арабаны көрүп, анын үстүндө отурган кишини жазбай тааныды. Кубана кыйкырып: "Доктор Чилтон, кош келипсиз. Мени көргөнү келдиңизби?" деп кыйкырды. "Ооба кызым, мистер Пендлтон сага жолуккусу келип жатат. Сени араба менен жеткирип, кайра алып келип таштап коем. Тайжемден уруксаат алып келе калайын." Поллианна дароо бөлмөсүнө чуркады. Кийимин алмаштырып келип, арабага түшүп жолго чыгышты. "Демек, тайжең уруксаат бердиби?" деп сурады дарыгер. "Ооба, бар, каалаган жериңе бар. Жана эле кетсең эмне?" деди. "Бир аз жинденди окшойт." Дарыгер калп күлүмүш болду. Бирок көздөрү токтоп, ойго чөмүлүп бараткан эле. Бир топко чейин сүйлөшүшкөн жок. Акыры дарыгер жаш балача улутунуп: "Балкондо турган аял тайжең беле?" деп сурады. "Ооба, аны мен сулуулап салгам. Тайжем сизге да жактыбы? Сулуу болуп калыптырбы?" Дарыгер шап жооп берген жок. Кыйладан кийин: "Ооба, Поллианна, тайжең аябай сулуу болуп калыптыр", деди. "Демек, сиз да ошентип ойлондуңуз. Абдан кубанычтамын. Тайжеме да айтайын муну." Дарыгер чочугандай кыйкырып жиберди. "Кой, Поллианна, айта көрбө. Менин эмне дегенимди тайжең укпасын. Макулбу, Поллианна?" "Айтпа десеңиз айтпайм анда", деди Поллианна таңыркай. "Тайжем сизди көргөндө кире качты. Жанагы кебетесин көрүп калганыңызга жаман болду окшойт." "Мен да ошентип ойлондум." Джон Пендлтон ал күнү кичинекей кызды кубануу менен тосуп алды. Анын көңүлү күндөгүдөн алда канча куунак эле. Поллианнанын башынан сылап: "Сени абдан капа кылдым окшойт, Поллианна. Алгачкы жолуккандан бери орой мамиле кылып келдим. Тамак алып келген күнү болсо рахмат айтканга да жарабаптырмын. Мен акмак", деди. "Сизди жакшы көргөнүм үчүн эч нерсе эмес." Джон Пендлтон дагы жылмайды. "Билем, кызым. Сага дайыма терс мамиле жасаган, буту сынганда ого бетер катаал кишиге айланган эмени дагы деле көрүп келгениңе таң калам. Сизди жактырбасам келмек белем. Анын үстүнө сизди жыгылып жатканыңызда таап алганыма абдан кубандым. Тагыраагы бутуңуздун сынганына кубандым деген жокмун, албетте. Бирок жардам бере алганым үчүн кубанычтамын. Эмне деген келгенин сонун түшүнүп турам, кызым. Жана алып келген тамагың үчүн да чоң рахмат. Жактыбы? Абдан жакты. Бүгүн тамак алып келбейт го деп жаткам. Тиги тайжең жибербеген тамак бар го, ошону алып келбесе керек деп ойлогом."
Неме, жок, өткөндө Полли тайжем жиберген жок деп айтып, атайын тарбиясыздык кылайын деген эмесмин. Киши жооп кайтарган жок. Бир аздан кийин, мейли эмесе, башка сөзгө өтөлү. Азыр сенден башка нерсе суранайын. Китепканама кирип, айнек шкафта турган кичинекей кутучаны алып келип бересиңби? Поллианна жүгүргөн бойдон барып кутуну алып келди. Пендлтон оозун ачып, ичинен кичинекей айкелдерди, нефрит ташына чегилген кудайчаларды алып чыгып тизе баштады. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар эле. Пендлтон буларды саякатка барган өлкөлөрдөн алып келген. Биринен бири өткөн кооз. Поллианна алардын окуясын угуп жатканда бир Кытайга, бир Африкага барып келгендей болуп жатты. Бүгүнкү маектешүү Поллианнага аябай жакты. Экөө ар кайсы теманы сүйлөшүп отурушту. Кутудагы айкелден баштап Ненси, Полли тайже күнүмдүк турмуш туурасында кеп козгошту. Акыры Поллианна кетмекчи болуп ордунан турган кезде Пендлтон колунан кармап: "Сенден бир нерсе өтүнөйүн, Поллианна. Меникине бат-баттан келип турчу. Сага муктажмын", деди. Катаал кишиден мындай сөз күтпөгөн Поллианна таң кала карап калды. "Соксоюп жалгыз жашарымды билесиң. Муну кезеги келгенде айтып койбосом болбойт. Ким экениңди алгач укканда эле экинчи ирет көрбөйм деп сөз бергем. Себеби сен мага эчен жылдар мурунку элестерди элестеткенсиң." Кичинекей кыз ого бетер таңданып угуп жатты. "Ооба, Поллианна, сени кайра көрбөйүн дегем, бирок эрким жеткен жок. Сени кантип унута алмак элем. Сени көргөн сайын унуткум келген кишим эсиме түшөт. Балким муну айтпасам жакшыраак болмок, мейли эми. Чындыкты айтсам бат-баттан келеби деп ойлодум жаман оюмда. Эми бара бер кызым. Анан айткандарымды эсиңден чыгарба." Джон Пендлтон кебин айтып болгон соң ары карап отуруп калды. Поллианнага анын жүзү саргарып кеткендей көрүндү. Жылаажын үнү менен: "Сарсана болбоңуз, Пендлтон мырза", деп тыпылдады. "Сизди жакшы түшүнүп турам. Тез-тез келип турганга аракет кылам." "Рахмат кызым, бар эми, бара кой." Поллианна толгон токой суроолорду мээсине жыйган бойдон үйүнө кайтты. Ошол күнү кечки тамактан соң Поллианна Ненсиге Джон Пендлтондун кебин төкпөй чачпай айтып берип, экөө окуяны талкуулап отурушту. Ненси: "Унуткусу келген бирөөнү эстетип жатканыңды айттыбы сага?" деп кайталап сурады. "Мына кызык, негедир бир нерсени түшүнүкөнсүп турам. Мына сага укмуш." "Эмнеси укмуш, Ненси эже?" "Түшүнгөн жоксуңбу, кичинекей айым? Эстегенге аракет кыл. Том ата бир жолу эмне деп атты эле? Бир убакта мисс Поллиге бирөө куда түшүп келгенин, кийин ортодо кандайдыр бир нерселердин кедергиси тийип, таарынышып кеткенин айтпады беле? Ооба, ошол киши Пендлтон эле болуш керек." Поллианна ишене албай: "Бирок андай болушу мүмкүн эмес", деди. "Полли тайжем Пендлтонду жактырбайт. Эгер жактырган болсо, тамакты мени жиберди деп айтпа демек беле? Сен али жашсың. Сүйүшкөндөр бири-бирине таарынганда ушинтип калышат." Экөө тең толкунданып үндөбөй отуруп калышты. Бир маалда Ненси ооз учунан акырын күбөрөдү: "Поллианна, бул сөздөр ортобузда калсын. Тайжең айта көрбө. Экөөнү тең ыраазы болуу оюнун үйрөтө алсак кандай сонун иштер аткарылмак. Балким элдин оозун ачырган окуялар ишке ашаттыр", деди.